Казакстан туристтик мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүдө. Чет өлкөлүк туристтердин арасында Казакстанга болгон кызыгуу өсүп жатат. 2018-жылы Казакстанга келген саякатчылардын саны рекордтук көрсөткүчкө жетти. Статистика комитетинин маалыматы боюнча Казакстанга ушул жылдын биринчи кварталында 1 миллион 800 миң саякатчы келген. Белгилей кетсек, Казакстандын бардык аймактары туристтик мүмкүнчүлүктөргө ээ. Восточный Казахстан, на самом деле, это уникальное место, я так считаю, по всему нашему Казахстану. Чыгыш Казакстан бул өлкөбүздүн эң уникалдуу жайы. Бизде асман тиреген бийик тоолор, кар баскан чокулар, ири дарыя көлдөр, суу сактагычтар, кум жээктер бар. Керек болсо таң эрте суу сактагычтын кумдуу жээгинде сууга түшүп, түштөн кийин кар баскан чокуга чыгууга болот. На песчаном пляже в теплом Бутырминское водохранилище, а после обеда уже ходить по снегу на горных вершинах. Чыгыш Казакстанда экологиялык туризмди өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк мол болсо, Алматы облусу этнотуризмге басым кылат. Жети суу аймагына конокторду тартуу максатында туристтерге казакча эс алуу түрүн сунуштайт. Бүгүнкү күндө белгилүү курорттордун бири Иле Ала тоонун этегинде көчмөндөр айылын куруп, казактардын байыркы турмуш тиричилигинен кабар бере турган тур пакет түзүлгөн. Бул жерде туристтер боз үйдө жашап, улуттук тамактардан даамсыз алышат. Ал эми байыркы көчмөндөр жашоосун терең билгиси келгендер үчүн табиятты кооз жерлерге саякат түрү сунушталат. Туристтерге тажрыйбалуу нускоочу жардам берет. Белгилей кетсек, саякатчылар казакстандык туристтик компаниялардын көрсөткөн кызматтарына ыраазы. Большая территория, ухоженная, здесь чистый воздух. Аймагы абдан кең экен, абасы да таза. Тоо борлорунда балдар менен эс алганга эмне жетсин. Балдарга да абдан жагат. Бул жака дагы бир жолу сөзсүз келем. Маңгыстоо облусу да туристтерди көп санда тартууга болгон күч аракеттерин жумшап жатат. 2023-жылга чейин аймактын туризм тармагына 20 миллиард теңге инвестиция тартуу көздөлүүдө. 5 жыл ичинде Актоо жээктеринде 32 жаңы конок үйү менен эс алуу базаларын салуу пландалган. Ошондой эле кум жээктердин инженердик инфраструктурасын өрчүтүүгө 5,5 миллиард теңге каражат мамлекет тарабынан бөлүнөт. Бул туризмдин жалпы аймактык өнүмдөгү үлүшүн 2023-жылга карай алдыңкы 1% көрсөткүчтөн 4%га жогорулатууга, ал эми келе турган туристтердин санын 3 эсе көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк берет.